уланганын бийиктерине. Ошо кантип барып калдыңыз ушул жетекчиликке? Мен жетекчиликке барып калганымды жана айттым. Ошол мен убакта Россияда жүрүп калдым, 10 жыл. Россияда, Турцияда жүрүп калдым. Ошол жактардан келген убактарда экинчи көчмөндөргө барып калдык. Анан бул жерден бир адамдын атын баса билип айтышым керек. Хамит Таксыр. Сиздердин жардашыңыздар. Көксеректен. Ошол киши аркылуу мен экинчи көчмөндөргө ошо оюнга чыгып, финалист болуп калганым ошол кишинин себеби болду. Мен ошого аралашып кеткенине Хамит Таксырдын мемези пайдасы орду бар. Машалла. Ошол киши жана şu yerде бир месте болуп туруп, эңишке чыгар балдардан бирөө чыгар десем, балдарды оны кичине Рыскулду айттым. Өй десем, дегенден анан таакалыш. Баягы эңишке түшүп жүргөн сразу жазылып туруп, анан баягы финалга чейин жеттик. Финалда анан Мемете 3-4 Өзбекстан менен кармашып, бул убакта республикалык балдар менен таанышчылыгыбыз жок. Атты тандабай, ат начар ат менен түшүп Өзбекстан менен биринчи, экинчи орунга Казакстан, Кыргызстан кармашты. Үчүнчү, төртүнчү орунга Өзбекстан менен Россия кармашып, жана ошондо Өзбекстандын колдон менен кармашып. Сиз Россиянын атынан чыктыңыз? Мен Россиянын Кабардино-Балкариянын атынан түшкөм. Ошол мен Россияда болгом. Кабардино-Балкариянын атынан эңишке чыгып, 4-чү орун болуп калган, призер болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу Нур Спорт KG YouTube каналыбыз көрүүчү көрөрмандар, спорт сүйүүчү достор. Деги эле Кыргыздын улуттук оюну болгон эңиш сүйүүчү, аламан булак сүйүүчү, көкбөрү сүйүүчү көрөрмандар. Мына биз Жалал Абад областы Чаткал району Канышкай айылында турабыз. Ошол жерде эңиштин жетекчиси Тынч экебиз менен турабыз. Тынч эке, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Аке, буга чейин ушул Чаткалдын каймактуу аксакалдарынан, чабандестерден, эски саяпкерлерден, балбандардан маалымат алдым. Кудайга шүгүр. Эми өчүрөт сизге келди аке. Эми сөз башынан болсо аке, биринчи көрөрмандарыбыз менен саламдашып алып, анан кийин суроо берип баштайын. Ассаламу алейкум, Нур Спорт каналынын көрүүчүлөрү. Насип экем бүгүн Нур Спорт балдарынын Нурлан балдары менен келип, Чаткал жергесине келип, улуттук спортту унутта калтырбай ушулар боюнча билгендерди, аксакалдардан, өкпөрүүчүлөрдүн, улакчылардан жакшы маалыматтарды жейди. Мен да өзүм тааныштырып алып кетсем, Сапарбек уулу Тынарбек, Чаткал районунан болом. Биз да убагында эңишке түштүк, улак чаптык, анан эл араладык, журт жабыладык. Талас, Казакстан, Өзбекстанга чейин барып ушуларды көрдүк. Анан мен эңишке Жалал Абад областынын Чаткал деп жүрбөй, Жалал Абад областын сүзүрөйүн деген жакшы ниеттер менен 2019-жылы экинчи көчмөндөр оюнунда мен бул эңишке, республикалык эңишке аралашып калганым. Экинчи көчмөндөр оюнунда Россиянын атынан, Кабардино-Балкариянын атынан 90+ эңишке чыгып, ошол жерде призер болуп 4-чү орунду алып, анан ошол республикалык эңишке аралашып калган жерим ошол жерде болуп калды. Анан менден ошол идея чыгып, ой чыгып, жанымдагы ошо шериктерим чиреп, Жалал Абад областтык федерацияны аччы. Ушундай дегенден 19-жылы федерацияны ачып, ошол эле жылы Чаткал районунда Кыргызстандын 5-чи чемпионатын, эңиш боюнча Кыргызстандын 5-чи чемпионатын өткүздүк. Республикалык деңгээлде өтө чоң мемлекет өткүзүп, бардык областтардан балбандар келип, жерде жакшы деңгээлде өткүздүк. Мына спорт мастерлерди чыгардык ошондо. Анан мен Чаткалдык болгондон Чаткалдын эмес, башка райондордон ошо балдар менен иштешип жүрөм. Мына республикалык деңгээлде Нооруз, 9-май, 31-ине балдарды бүт апарып жүргөн убактылар болуп атыр. Мына азыр сыймыктанып айтып кете турган республикалыкка башы көрүнүп калган балдардан, Базар Коргондон 90 киладан Манас балбан деген, Кылычбек уулу Манас деген баланы алып чыктым. Элдияр деген, Хамболот деген баланы азыр мына республикалык мемеде 1-чи, 2-чи ушундай өзүнүн ордун койгон балдарды чыгардым. Акыркы ушул кыска убакыт болсо дагы Жалал Абад областынын атынан ушундай чыгарып
Ушул жигиттер чыкты. Чыкты. Анан баягы эреңишти биздин түштүктө ончолук баягы маани бербей, баягы бул улуттук кандайдыр бир мемеде, международный мемеде болгондугу үчүн баягы бел боо, буттан кармоо ушунакайларды биздин түштүктө өздөштүрүлбөгөндүк негизинен баягы түндүктө бул каты өнүккөн нерсе. Мына Казакстан, Афганистан ушундай мемелер болуп келди. Мына биз дагы азыр сыймыктанып айта алам, өзүм ушу кылган үчүн Жалал Ата областын башкарган менен азыр мына Баткен, Ош областтарына дагы ошол балбандар менен республикалык деңгээлге чыгарып, ошол менен дагы кандай аста болсо салымдарын кошуп, ошол балдар дагы мына дүйнө чемпиону болгон балдарыбыз чыкты түштүктөн. Мына Тургул балбан Думу деп коет. Думу мына тарыхта мына Кыргыз менен дүйнөнүн 3 жолку чемпиону наамын алды. Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону. Мастер спортторду чыгарды, чемпиондорду чыгарды. Мына эми дагы келечекте ушул мына көчмөндөргө азыр даярдыктар жүрүп атат. Тынчыга ошо көчмөндөргө сөзүңүздү бөлүп коеюн. Көчмөндөргө ушул сиз тарбиялап өстүргөн жигиттерден барбы? Кетип атабы азыр? Эртең сентябрда болот. Көчмөндөргө бар, мына ошо азыр биздин түштүктөн ошо Думу балбан мына көчмөндөргө 100 килода азыр бар, ушул бала кетип атыр көчмөндөргө. Манас жок, азыр Манас Кыргызстандын мемесинде болуп, отбор болуп, биздин эреңиш дагы 3 жолку, 4 жолку отбордон кийин Кыргызстандын сборунун түптөлөт. Ар бир вестин өзүнүн. Азыр мурун 5 салмакта жүрсөк, азыр 6 салмакта. Мына эреңиш боюнча, эреңиште биз эңиш деп айтабыз, казактар оодарыспак деп азыр дүйнөлүк ассоциация уюшулуп 9 мамлекеттин ортосунда ат үстүндө күрөш деген ассоциация ачылып, ошонун правилаларын оңдоп жаңылануу менен азыр ат үстүндө күрөш боюнча дүйнө чемпионаты чыкты. Мына былтыр биринчи Кыргызстанда өттү. Биздин республикалык президентибиз Азыгалиев Нурлан Асанбековичтин демилгеси менен ошол баягы өтө жогорку деңгээлде өткүзүп, дүйнө чемпионатын биринчи өткүздүк 9 мамлекеттен. Казакстан, Өзбекстан, Монголия, Кытай, Башкирия, ушунакай көп мамлекеттерден, Татарстан ушунакай мамлекеттерден келип, Афганистан, Турция ушундай чоң мамлекеттерден келип туруп, азыр Кыргызстанда биринчи жолу өтүп башталды. Мына келечекте быйылкы жыл эмес, ар 2 жылда дүйнө чемпионаты өтүп тура турган болду. Эмки жылы Кудай кааласа Казакстанда өтөт. Биздин дагы ушул Кыргызстандын сборный командасы орду бар, жакшы деңгээлде балбандарыбыз дагы Таластан, Чүйдөн, Нарындан, Оштон чыккан балдарыбыз азыр республиканын намысын коргоп, азыр жогорку деңгээлде. Азыркы күнү дагы сборлорду өткүзүп атат. Эртең сентябрда 8-ден башталган оюнга азыр Кыргызстандын командасы даяр. Кудай кааласа Кыргызстандын намысын коргоп келет деген ишеничтебиз. Азыр сиз айтып кеттиңиз, тынчыга баягы биздин түштүк тарапта эңиш башкача болот. Баягы чүй тарапта азыр ошо дүйнөлүк жамаатка киргенден кийин ат үстүндө күрөш деп коюптур. Биздин балбандар өткөндө 9 майга бир-экөөнү алып барганыбызда баягы ат үстүндөгү эңиш аяктын стили менен окшошпостон бир аз кыйналды да. Ошол көрөрмандарыбызга бир кененирээк кылып айтсаңыз, ошо кандай болуп калды экен, кандай кылганда эсеп болуптур, кандай болгондо эсеп болбой калат, кантип жеңилип калат, кантип очко иштеш керек. Бизде түштүктө чындап билектен кармашып жыгыша берет го, күчкө ишенип, ал жерде очко менен да жеңип калгандар болуп калды да. Мен 9 майда эмеде болдум да, Ыскөлдө. Эми бунун баягы эреңишти түптөлүп, ошол правила менен кармашып келе атканына деле өтө көп болбоду, бир 10 жыл, 15 жылдын ичинде болду. Анан биздин түштүктүн мындай правила менен кармашпай, биз тоеңиш менен баягы билектен кармап, баягы тизеге базып, ээр кашка базып кармашып келгенбиз биз деле. Анан баягы стандарт мемедегичи спорттун олимпийский деген типа ошо олимпийский болгондон кийин биз ошол көнүшүбүз керек экен. Бул эми бир эле Кыргыз мамлекетинин ичинде эмес, Казакстан, Өзбекстан, Афганистан ошоктор келип алганда ушул правила менен кармашат экен. Ошон үчүн биз ошого даярданышыбыз керек. Балбандарга айтып кетерим, мына азыр
мындай деп туруп барбай койбой, ошо барып туруп 1 марта, 2 марта жеңесиң, ошондо тактикалар берди эле, оюн, спорттун деле жана күрөштүн самбо менен бойли барбанын экөөнүн эки мемеси болот деп, ошол сыяктуу эле бул жанагы тоеңиш менен Олимпийский чемпионаттын өзүнүкү мемеси болду. Азыр мурункуда анча-мынча каталыктар болгон, азыр жылда отурум болуп, биз деле Эреңиш федерациясы баягы мурунку кеңешке алып келатыр. Ат менен баары аты күчтүү болсо алып кеткен убактар болгон. Атты салып үстүнө имгизип, ошол правилалардын акыркы былтыркы жыйында ушуну бардык сунуштарды берип, ушу жыйындарды алдык. Азыр илгерки кеңешке окшоп келатыр. Баягы колдон кармасаң очко, баягы белбоодон жетип кармасаң очко, анан аттан баягы мурун аттын мойнун кучактап деле тура берчү эле. Жок, олор ой эскертүү, 3 эскертүүдөн кийин автоматически жеңилүү мемесин берет. Баягы биздин түштүктүн балбандары өтө күчтүүлүгү боюнча биз олорго мема кылбайбыз. Калдырбайбыз. Болгону тактикабызды баягы ушул эңиштин ушул түрүн көп колдонбогондуктун негизинен биздин балдар баягы күчүн жумшай албай калып атыр. Ачко иштей албай калат. Ачко иштей албай калат. Ошо баягы күч менен кылып аткандар да олор тактика менен белбоонун кармап башка кылып туруп ачко иштеп коюп туруп, анан кийин мен жыга албады го, мен ого үстөмдүк кылып аткандан кийин бул ачкону булагай байрып коюп деген тартыштуу нерселер болуп чыгып калат ортодон. Бул жерде мисалы атты кармап туруп жалгап келип туруп, ыңгай сабалгап келип, кайра кое берип, ушундай кылгандарда ачколору бар. 1 очко, 2 очко, 3 эскертүүдө жеңилүү мемеси, ушундай мемелер бар. Мен балбандарды чакырып кетет элем. Ушул жаңы правила менен ат үстүндөгү күрөштүн правиласын бардык интернеттерге коюлган. Ушуну көрүп, ушуга үйрөнүп алса, эми бул деле спорттун бир түрү. Демеке биздин баягы биз тоеңишибиз республикалык мемеде болбойт экен. Ол эл арасында. Эл арасында тойлордо ошол стиль менен кармашып, анан республикалык стилдеги мемени үйрөнүшүбүз керек деген балбандардан суранып кетет элем. Ушуга өтсөк, анан баягы тактиканын дагы өзүнүн, ар спорттун ар түрдүү өзүнүн мемеси бар. Ушул мемелер менен үйрөнсөк деп балбандарга айтып кетет элем. Баягы буга чейин сиз ошо аламандарда эңишип жүрдүңүз, аламан чалып жүрдүңүз. Жаш кезиңизде биздин баягы жана он неберелерине той бергенде Жаныш эке менен Манза экен балдарыначы. Анан ошондо баягы эң алды деген Урал Максакелге сиз алып келген экенсиз, азыр айтып отурдуңуз, эмес деп атам. Ол убакта баягы арык күчүңүздө эпчил убагыңыз экен. Чаткалдын ушу Тыныч деген балбан алып келди деген биз ошондо жаш 5-6 класстагы балдар элек да. Анан ошу баягы өзүбүздүн баягы чемпионатка чейинки иштерде эңишип жүрүп опыт алдыңыз. Билектен кармашып жүрдү да. Кимдер менен кармаштыңыз ошо? Бир айтып бериңизчи мага. Кайсы тойлордо кимдер менен кармаштыңыз, жеңдиңиз, жеңилдиңиз? Мен эмасыны жашыман түштүм. Чоң мемеге чейин албадым. Чоң балбандардан эме алгандарда Сатикөз кармаштык. Кыздыкойдо Карим балбан менен кармаштым. Сумсарда Максат балбан менен. Ошол дагы булар бизден бир аз улуу болгону менен ошолорго азыр мемеде түшкөнбүз. Убагында. Ошол убакта ошолорго пар келгенсиз, ошо койгонда. Ошондо эңишке тартынып, азыркыларды сен чык кылып чыкпай, мен чыгам деп чыккам. Ошо баягы өрөөнүп, умтулуп, делбетап болуп, азыркы балбандарды чыгып кой, айдын намызын карап кой, меме кылып кой деп суранып чыгарасың. Суранып чыгарасың. А бизде делбетап болуп, мен чыгам деп, ошого көзүң жетип, атың ишенип көзүң жетсе, мен чыгам деп чыгып кармашкам. Өрөөнүн ичинде көө менен кармаштык. Баягы жыгыш базакта үстөмдүк кылган убагым көп болду. Анан жеңгенди билген адам жеңилгенди да билет дейт. Ат үстүнөн түшпөдүм, бирок бир нарушением болгон. Мына ушинтип Тыныч эке Эреңиштин президенти болгонго чейин Жалал Абад өрөөнүндө ага чейин аламан улактарда чабып жүрдүңүз. Эреңишке чыгып жүрдүңүз.
Анан ошол көбүнчө но чаткал тарапта чыгып жүрдүсүз бери эңишке же но биз тараптабы, Аксы тараптабы? Эңишке Чаткалда да, Таласта да түшүп жүрдүм. Анан Алап районунда да түшүп жүрдүк. Ар тойлорго барганда. Көксеректе түштүм, Өрүктүдө түштүм. Эми насып буйруп калган жерге барган жерде эңиш болгон жерде эңиштин баарына түштүк. Азыркы жанагы эме кылбай, балбандарга окшоп сүзүрөп сен чык кылбай, далбатап болуп чыгып түшкөнбүз. Мен чыгам деп барбы? Мен чыгам деп биздин кандайдыр баягы балбандын дагы өзүнүн кандайдыр бир мемеси болот. Мен ушу баягы мен чыгам деп эле чоң кичине кандай болсо да ушу чыгам деп түшүп чыктык. Анан Аламан улакты да чаптык, насып буйруган жерден насып буйруган байгени алдык. Ошо акчасын да коюн да Урал Матаскилге чейин балбандын манастардын тоюнда ошол насып экен Урал Матаскил кет таштаган күндөрүбүз болду. Бул палбан ашы дейт. Палбан ашын насып кимге буйруп койгон болсо ого баягы буга чыкпайт деп кез айтып эч ким кыла албайт. Насып буйруган байгени ошо алып келесиң. Палбан ашы. Туура. Ушундакай улактарды чаап ушу эмеге келди. Канча жашыңыздан аралашып баштадыңыз тынчага? Мен 16-17 жашыман улак чаап Эрте баштадык экенсиз, Мектепте окуп жүргөн учурда эле, Анан ыдык көрбөй аттан кыйналбай чапкан үчүн тез мантыгып тез алып кеттик. Мен ошо акелерим алдыма атты суутуп тартып чаткалдын жакшатын эми калган үчүн ошол чыккан убактан баштап алып жүрдүз. Ар күнгө посылник болбой мындай болуп туруп кеттик. Ошон үчүн жакшаттын эмеси менен чаткалдын жакшаттарын чаптык. Мамберди жештен Көкбет деген атын кийин дурустар алып кеткен Көкбетти чаптым. Сапкостогу айгырларды чаптым. Жоон кара, сулуу кара деген айгырларды. Аманда экемде ушу камышлакты аз ийип калдым. Кошон балбанын чолтогу күрөң атты. Кошон балбан чапкан, анан мен чаптым, onu чаап калдым. Мен айтып калдым, жанагы жинни торлардын уругунан Акуштун жердаты деген жердатты чаптык. Мына Сейтек балбанын бир меме жер, Сейтек балбанын тоюнда ошондо мен да таамла, атта таамла болсо керек. Ошол күнү 14-15 байге чыккан болсо ошонун 7 мен таштаган. Машалла. Ошол күнү Алапкадан келген, Аксыдан келген, Өзбекстандан келген ошол мемелерди насип экен 7 таштаганга насип буйруган. Ушундай баягы катар бир күн мурун ушу байгени алам деп айткан күндөрүбүз убагыбыз болду. Ошол байгени эртең айтсаң таштап коем деген нерселердин да үстүнөн чыгып, Алланын көзү түз экен ошолорго күбө болуп, ошол күндөрдү ham көрдүк. Мынакей. Могу сиздердин убагыңыздарда тынчеке могу чаткал территориясында көп улак болчу эле же биз тараптабы? Биз тарапта көп болгон, Анткени буякта Перавалдан аша албай кар көп түшүп, кыш эрте келип, Улактар бизде буга чейин сала Аксыда улак көп болгон. Биз ол убактарда ара-тара угуп маалып жүрдүк, анан баягы толук аралашып калгандан кийин 90-жылдары совхоздор башка кылгандан Чаткалда дагы той күчөп кетти. Чаткалдын тоюнда өзүнүн өзгөчөлүгү. Улак чаптырып, байге кылып, эңишин кылып, одаршын кылып, ошол убакта бир жумада 2ден чоң той болуп кетти. Аксыдан ошо балбандар келип, олар менен де малашып чаап, тирешип чапкан, тирешип чаап, малашып чапкан, малашып чаап, ушундай жакшылык алды. Ошол убактарда токулуп ат коюп, төө койгон тойлор бизде дагы көбөйдү. Ошол 90-жылдан бери ачык болуп туруп тойлорубуз көбөйдү. Ошол тойлор күчөп, ушундай болгон убак биздин ошол эмебизге, жашыбызга насип буйруган экен. Ошол убакта тойдун кызы үстүндө ошол периоддордо улак чогулуп чаап жүрдүк. Ошол убакка туура келип калды. Ошол убактарда. Сиз менен тең балбандар кимдер азыр ушул территорияда? Анан бизде Аксы тарапта. Берде мына менен салуураак Макамшер балбан, Сейтек балбан, Акуш, Абдубали, Макамшер эке, Бишкекте жүргөн Макамшер экеби саяпкер?
ошолор менен Алабукада мисалы Жаниш экелер менен Маназ эке, Мейман Рахматов досум, Ашым ошолор менен өзөң болду. Дурус досум менен мына ушу өзөңгө жолдош болуп ушу баардык ошол балдар менен ошо жаман наркыз берки сөзгө өтпөй сый менен ишиптер ондорго чейин барып Аксыга барып, Жылдызбекке Улаш ушулар менен дагы ошол мемелерде насип болгон тойлорун көрүп, ошол тоюнун улагын чаап, аралашып жүрдүк. Эми Тынч эке, ушул азыркы ушул убакытка чейин баягы эңишип жүргөндөрүңүздү айтсаңыз, баягы эңишке кимдер менен түштүңүз эле, кайсы балбан менен күчүңүз бирдей келип калды эле, жеңген учурлар болот да. Бул спорт. Жеңилгенди да билиш керек, жеңгенди да билиш керек. Баягы тәм бергенди үйрөнгөн адам балбан болот да. Ошол күндөрүңүздү бир эстеп айтсаңыз. Эңишке эми Өрүктүдө бир суучу болуп калды, Өрүктүгө барып туруп бир чал чыгып чаткалдын эңишке түшө турган балбаның барбы деп кыйкырган убактарда чыктык. Саты менен кармаштым. Сатыга тәм беришин саты менен күчтүүлүк кылып, ал убакта саты күчкө толуп турган убактарында саты менен кармаштым. Сонбектин баласы менен кармаштым. Үч коргондук Сонбек балбан, Данияр менен. Бизде суудан берки бетинде Жалапан. Карын күр, Майсай, Көксөрөк беттерде мындай мемелер менен түшпөдүм. Талай менен түштүм Көксөрөктө. Талай досум менен да түштүм. Ушундай мемелерди көрдүк, анан чаткал өрөөнүн ичинде ошол өзүмүн поколениям баары менен түшүп күчүн ашып көргөн. Эми ал убактар башка убакта, эми айтып отурса өзүнчө бир тарых, карасаңыз. Анан могу эңиштин президенти болуп калганга чейин, жетекчиси болгонго чейин балдарды баягы чемпионаттарга алып барып жүрүбүз да. Чаткалдын, Алабуканын жигиттерин. Ошо кантип барып калдыңыз ушул жетекчиликке? Мен жетекчиликке барып калганымдан айттым. Ошол мен ал убакта Россияда жүрүп калдым, бир 10 жыл. Россияда, Турцияда жүрүп калдым. Ошоктардан келген убактарда экинчи көчмөндөргө барып калдык. Анан берден бир дагы бир адамдын атын баса билип айтышым керек. Хамит Таксыр. Сиздердин жердешиңиздер. Көксөрөктөн. Ошол киши аркылуу мен экинчи көчмөндөргө ошо оюнга чыгып, финалист болуп калганым ошол кишинин себеби болду. Мен ошого аралашып кеткениме Хамит Таксырдын мемези, пайдасы орду бар. Машалла. Ошол киши тыныш ушу жерге бир месте болуп туруп, эңишке чыгар балдардан бирөө чыгар десем, балдарды onu кичине Рыскулду айттым. Өй десем, дегенден анан табакалышы. Баягы эңишке түшүп жүргөн сразу жазылып туруп, анан баягы финалга чейин жеттик. Финалдан мемете 3-4кө Өзбекстан менен кармаштым. Ал убакта республикалык балдар менен таанышчылыгыбыз жок. Атты тандабайбы, ат начар ат менен түшүп Өзбекстан менен биринчи, экинчи орунга Казакстан, Кыргызстан кармашты. Үчүнчү, төртүнчү орунга Өзбекстан менен Россия кармашып, мен ошондо Өзбекстандын колбон менен кармашып. Сиз Россиянын атынан чыктыңыз? Мен Россиянын Кабарда-Балкариянын атынан түшкөм. Ошол мен ошолтор Россияда болгом. Кабарда-Балкариянын атынан эңишке чыгып, 4-чү орун болуп калгам, призер болгом. Ошол периоддордо биздин ошондогу Алабука, Чаткал тараптардан ошо көчмөлөрдүн призеры болуп чыккам. Анан ошодон мен өзүмө шыктан башка болуп, Нургазы Палбандагы жиеним ошол дагы шыкак берип, давай ошол жерге барып, жана республикалык эңиш менен сүйлөшүп, биз айылга барып өткүзсөк болобу Кыргызстан чемпионатын деп, анан ошол жерден маселе көтөрүп маалдасак, алар колдоо көрсөтүп, анан биздин акимибиз колдоо көрсөтүп, Чаткалда көп областтарда али өтө элек Кыргызстандын чемпионаты. Туура. Биз ошондо 19-жылы Кыргызстандын 5-чи чемпионатын Чаткал жергесинде өткүзгөнбүз. Машалла. Биз ал убакта Москвада болуп калган экенбиз да, 2019-да. Өткүзүп, кайсы айда өткөргөздөр? Октябрда. Октябрда өткөрүп. Маки. Ошол жерден мастер спортто мына Нургазы Балбан мастер спорт алды. Илгиз Балбан мастер спорт алды. Ушундай мемелер болду. Анан одан бери деле мына областтык Чаткалдан балдарды
барып жүрдім. Тоқтоғұлдан, Тоғызторудан азыр шәкірттер бар. Базар Қорғондан, Сузақтан балдарды. Областың өзінен, Областың өзінен. Мен бірле Чатқал емес, областық болғаннан кейін, областық балдарды үшіндеп. Жетелеп отырсыз. Жетелеп, 2 ел мұрынқы Баткенден, 2 елі 9 майдадағы, Норустадағы Баткенге чейін балдарда бар. Мен оғы әрекет қылып келе атырық. Жақшы. Тынжеге азыр эми могу көчмөндөр оюнуна баягы Думу даярданып атыптыр, чемпион. 100 килограмм весте. Анан могу эртең 31-inde президенттин кубогу болот да, чолпон атагыч. Ошол жерге балдарды алып барасызбы? Барабыз, Кудай кааласа. Жалал Ата областынын ар беске бирден баланы мемеге барып киргизсек боло турган эме. Шарт бар. Шарт бар. Даже мүмкүнчүлүктөр бар. Биз бала көбөйүп кетсе 2-3 мест алып бергенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошо бир веске. Бирок вестин точно мемеде болуш керек. Балдар балдар чыгабыз, мен барам, ушуга десе телефон номерлардан байланышып, балдар колдоо обязательно болот. Мынагы дүйнөлүк ассоциация ачылгандан бери дагы бир жакшы жери мына президентибиздин улуттук оюндарга маани берип, ар бир нерсени карагандын көзөмөлдүн негизинде мына дүйнө чемпионатын, Азия чемпионатын уткан балага стипендияларды ажыратып койду. Машалла. Ай сайын ошол дүйнө чемпионатын алып биринчи орунду алгандарга 30 миң, экинчи орунду алгандарга 20-25 миң, үчүнчү орунду 20 миң ай сайын жылына годовой ала турган стипендияларды мына президентибиздин улуттук оюндардын жетекчилери ушуну иштеп чыгып, мурунку олимпийскийлер гана стипендия алып келсе, азыр улуттук оюндардагы стипендия алып ушундай жакшы жетишкендерге жетиштик. Машалла. Шарт бар. Шарт бар. Шанс бар. Шанс бар. Болгону балдарда аракет болуш керек. Аракет болуш керек. Кадам ташташ керек. Машыгыш керек. Колдоо бардык жакта болуш керек, Мына ушу Кудай насип кылды. Алабукадагы чоң тойлордо деле дагы бир ушу той баягы ишкосторун мемелерге айтып кеттим. Ошол баягы чоң той бергендерде деле баягы 1-2 байгени бөлүп туруп ушул эңишти дагы өнүктүрсөк, түштүк регионду өнүктүрсөк, биз республикада ордубузду кое турган биздин балбандарга мен ишенем. Өтө жогорку деңгээлдеги балбандарыбыз бар. Болгону ошол баягы 1-2 тойдо жана тактикаларды өздөштүрүп кетсек, биз жакшы эле жетишкендерге, дүйнө чемпионаттары чыкканга, мүмкүнчүлүк бар. Мастер спортторду чыгарганга, кандидат мастер спортторду чыгарып атыр азыр ушу сунуштарды берип, мен ар дайым колдоп келем, колдой берем. Только балдардан аракет болсо калганын колдогонго биз даярбыз. Мынакей урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөрбү? Биздин Элеңиштин жетекчиси Тынчакөз ушундай шансты бар экенин, мүмкүнчүлүк бар экенин айтып атат. Даже президенттин колдоо менен стипендия ажыратып коюптур, ушундай деңгээлге жетсе болот экен да, аракет кылсак эле болот экен. Ошого Кудай буйрса анда Тынчаке биз 31-ине балдарды даярдайлы, анан ушу даярданып аткан жигиттерге кайрылсас болот, балбандарыбызга Элеңиштеги. Дегиле Аламандагы балбандарга бир өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз болот, баазы тойлордо болуп аткан окуяларга ушунчалык бирөө мисалы үчүн жылдап теринип, пешине тери менен той кылам да аракет кылат, анан тойго келип алып баягындай ызы-чуу кылып, өзү жетпейт, өз өмүрү жерге жетпеген. Бирок ошо бирөөнүн адал тоюн арамга чыгаргандарга да бир эскертүү иретинде кайрылсас болот аке. Мынау сен жакшы сөз айтып кеттиң. Мынау Эреңиш боюнча балдар мынау ютубтарда азыр бардык нерсе правилалар жаңы чыгып калды. Ошолорду көрүп, окуп, ошого даярданыш керек. Даярданып барса, биз ошол судейский коллегияда мен өзүм мына судьялыкта ар бир катышам. Мына түштүк региондо өткөндөрдө обязательно мен ошол главный судья же эмени кармап келем. Жалал Ата, Ош, жакчыктарда бардык ушуну кармап, алар менен тең ата болуп туруп тартышып, балдардын мүмкүнчүлүгүн тартышып айтып ушундай кылып келебиз. Болгону балдар силерден колдоо, менин колдоом керек болсо мен ар дайым даярмын. Силер болгону анча-мынча правиланы баягы практика жүзүндө дагы үйрөнүшүңөр керек. Анан экинчи вопрос боюнча улактын стилин анча-мынча өзгөртүп, аягы бир адам той берет, 1000 адам өткөзөт. Ушул дагы алал тойду алал өткөзгөнгө, байгүчүн
баягы чырларды чыгарган күндөрүбүз болуп кетип атыр. Ушунудан алыс болсок. Палбан чырды кылбайт. Палбандын жанындагы жандоочуларынан чыгып атыр мындай бардык нерсе. Палбан өзү байгенин деле кызыгы анча эмес. Палбандарга мен ишенем. Чыныгы спортсменге, Чыныгы спортсменге. Бунун жандоочулары, ушундай коштоочулардын айынан мондай болду, мындай болду, тарапма тарап жер-жерге бөлүнүү дегенди ошо жандоочулар кылып барат. Ошо жандоочуларга да суранып кетет элем. Биздин улуттук ат спортун ата-бабаларыбыз кандайдыр бир деңгээлде таза кармап келген болсо, биз да кийинки муундарга таза алып кеткенге аракет кылайлы. таза өткөрүп бергенге. Таза өткөрүп бергенге. Мына ошо баягы биз мурунку легендаларды уксакчы, кандайдыр деп. Мына биздин ушу чапканда бир убактардачы ушундай болуптур деген аваз кала турган кылып, анан кийин баягы баланча тойдо мушташып, баланча жерде байге талаш мушташыптыр деген сөздү калтырбай, таза чаап, ошо бирөөнүн алал тоюна жакшы өткөнгө ар бирибизге насип этсин, ар бирибиздин биз нысабыбызды тыйып, байгүчүн эмес, улуттук оюнун намыз үчүн улуттук оюнду өркүндөтөлү деп улак чабышыбыз керек деп. Туура. Айтып кетем. Туура. Тынч эке, ушунчалык алтындай убактыңызды бөлүп, бир жерге шашып аткан экенсиз. Ошого шашканыңызга карабастан эми акырында сиз да сүйлөп коюңуз деп кармап калдым. Убактыңызды бөлүп биздин ушу каналыбызга, балбандарга, деги эле улуттук оюнубузга болгон салымдарыңызды айттыңыз, насаатыңызды айттыңыз, акылыңызды айттыңыз, мүмкүнчүлүк бар экенин айттыңыз. Ушундай убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык эке. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолуктуу болуң. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуң эке. Ушу биздин улуттук ата-бабабыздан аманат калган оюндарыбызды таза өзүңүз айткандай таза бизден кийинки бала чакага таштап келсек, эртең көрүүбүздө да тынчыраак жатабызбы деген ойда. Анан сизге рахмат. Дайым ушул улуттук оюнубузга басым жасап, эреңиште өнүп тура бериңиз. Сиздин артыңыздан көп шагирттер чыксын. Сизге ошогон калыбыздай нәпси үчүн эмес, намыз үчүн күрөшө турган жигиттер көп чыксын деп ойлойм. Кудайдан тилейбиз. Жакшылыктарда жолугайлы, тойлордо жолугайлы эке. Кийинки эфирлерден көрүшкүнчө саламатта болуң. Анан биздин көрөрмандарга, каналыбыздын көрөрмандарына бир каалоо тилегиңизди айтып жыйынтыкты жасап. Рахмат Нурлан. Нашы сага да чоң рахмат. Ушундай алтында убактыңды бөлүп, ушака келип, ушу маани берип, ушул чаткал жергенин бүгүн түз эфир алганың. Каналга Нур спорт каналына ийгилик, ушу баягы жакшы тойлорду чагылдырып жүрө бергиле. Бул дагы бир убактарда ушуну эстеп көрүп, бала чакалар дагы ушул немени мурас, бул баягы азыр сени жастырып, ал сенин кылып аткан ишиң бул бир убактардачы тарых боло турган иш. Тарых болот. Ушунда ушул алтындай убактыңды бөлүп, мен башка тирлигим бар эле дебей, ушунун артынан түшүп, ушуларды баягы тартып, магып жүргөнүңө сага Алла Таала ыраазы болсун. Рахмат эке. Жакшылык күндөрүң көп болсун, эл журт бала чагаң менен тынч болуп, жакшылык күндөрүң насип этсин. Кудай буйрса. Амин. Кудай буйрса Тынч эке мен улдуу болсом, сөзсүз той берем, иншалла. Тоюмда эң иш кылабыз, эң ишти өзүңүз алып барасыз. İnşallah Kuda kalır da. Makul ake, rahmat.